بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде, егер адам баласы қаза болып дүниеден қайтса дейді, анын 3 амалдан башқа бардық амалы тоқтайды дейді, үзіледі дейді. Ал 3 амал: биринчisi садақатун жария, уланып туруучу садака. Экинчisi пайда берүүчү илим, пайдалуу илим. Үчүнчүсү ага дуа кылуучу салих перзент. Садака жария эмне десе, садака жария бул дайым уланып турулуучу, пайдасы узак убакытка созулган кайрымдуулук. Мисалы, сиз суусу жок жердеги мусулман бир туугандарыңызга кудук каздырып, суу чыгарып берсеңиз, ошол мусулман бир туугандарыңыз бул кудукту 10 жыл пайдаланабы, 20 жыл пайдаланабы, 100 жыл пайдаланабы, ошону пайдаланып колдоно эле турган болсо, ошол каза болгон адамга мунун сообу жетип тура берет. Бул качан жараксыз болуп калганга чейин сообу жетип тура берет. Вакыф кылуу, мечит, медресе же жол салуу, ушулардын бардыгы садака жарияга кирип кетет. Адамдар пайдаланып эле турса ушул нерселерди, мисалы үчүн жол салып койгон болсоңуз, ошол жерден адамдар өтүп пайдаланып турса, ошол жол бузулуп кеткенге чейин, ошол мечит куруп берген мечитиңиз бузулуп кеткенге чейин ошонун сообу жетип тура берет. Экинчиси бул пайда берүүчү илим. Ал кандай болот десе, мисалы сиз 10 адамга Курандын талимин берсеңиз, ал 10 адам сизден үйрөнүп, башка 10 адамга үйрөтсө, ушинтип андан башкалар үйрөнүп, алардан дагы башкалар үйрөнүп таркала берген болсо, бул пайдалуу илим болот. Ал Куран болсун, тажвид болсун, акида илимдери болсун, фикх, усул, хадис, тафсир, ушул илимдерди сиз шакирттериңизге үйрөтсөңүз, шакирттериңиз дагы башка шакирттериге үйрөтсө, ушинтип тарала берсе, бул пайдалуу илим таштап кеткен болосуз. Эртең каза болгонуңуздан кийин артыңыздан сообу барып тура берет. Анткени сиз пайдалуу илим таштап кеттиңиз, ал илим токтоп калбайт, тарала берет. Үчүнчү бул салих перзент. Эмнеге бул жерде салих деп айтылып атат десе, биринчиден салих деген эмне деген десе, салих деген бул такыбалуу, динини билген, намазын окуган, арам адалды билген, такыбалуу адам салих деп айтылат. Эгер адам салих болбосо, намазын окубаса, оразасын кармабаса, адал, арамдын айырмасына барбаса, ал кантип ата энесине дуа кылсын? Ошондуктан балдарыбызды салих кылып тарбиялайлык иншалла. Ким өзүнүн артынан баласын салих кылып тарбиялап таштап кетсе, бул анын утугу. Эртең ал каза болгондон кийин ата энесине дуа кылат. Ошондуктан балдарды тарбия кылганда салих тарбия кылайлык иншалла. Биринчи динди үйрөтөлү. Азыр заманыбызды билебиз, катышып эле жүрөбүз. Бир адам кайтыш болсо, каза болсо, ага союш союп, аш таркатат. Муну бардык билебиз, а? Анын пайдасы жок аш таркаткан. Ким ата энесине сооп жетип туруусун кааласа, ушул иштерди кылыш керек. Анткени бул дүйнө амал дүйнөсү. Ошондуктан адам каза болору менен бүтүн амалдары токтойт, субханалла.